саламатсыздарбы? Ободо Лондон, BBC студияда Акчолпон Гочиева. Эл аралык жана спорт жаңалыктары менен тааныштырабыз. Непалдагы кырсык. Катманду аэропортунда жүргүнчү ташыган учак кырсыкка учурап, 50 чакты киши каза тапты. Орусиянын чагымчылдар фабрикасы Путин режими эл аралык маалымат согушун жеңүү аракетинде кандай кадамдарга барып жатат? Кыргызстанда аймактар арасында студенттерди алмашуу биримдикти бекемдейби? Непалдын баш каласы Катмандудагы эл аралык аэропортто учак учуу тилкесинен чыгып кетип кырсыкка учурады. 50 чакты киши каза болгону кабарланууда. Бангладешке таандык болгон учак Дакадан чыгып, бортунда 71 киши болгон. Ал жаңы эле конгондо учкуч аны башкара албай калып, учак өрттөнө баштаган. Куткаруучулар кыйраган учактан кишилерди сууруп чыгып жатты. BBC кабарчысына полиция билдиргендей, 31 адам дароо эле мерт кеткен. Башкалары бейтапканада көз жумду. Бир нече адам оор абалда жатат. Кыйроого эмне себеп болгону азырынча тактала элек. Непалдын премьер-министри Шарма Оли тергөө жүрөт деп билдирди. Мындан 18 жыл мурун Орусияда бийликке келген Владимир Путиндин алгачкы кадамдарынын бири таасирдүү телеканалдарды мамлекеттик көзөмөлгө алуу болгон. Ошондон тартып Орусия маалымат согушун чет өлкөгө дагы чыгарды деп айыптоодо Америка. Орусияда социалдык тармактар аркылуу коомдук пикирди бурмалоого багытталган атайын чагымчылдар же интернеттеги троллдор тобу дагы түзүлгөн. Орусиядагы президенттик шайлоо алдындагы атайы баяндамалардын алгачкысы президент Путин маалыматты курал катары кандай колдонуп жатканы тууралуу. Виктор 20 жылдан ашуун өз өмүрүн мына ушул жерде өткөргөн. Ал Сибирде өтө белгилүү жеке телеканалын ачкан. Бирок 3 жыл мурда TV2 каналын эфирден алып салышкан. Расмий түрдө бул лицензия маселеси менен байланыштуу деп айтылган. Бирок Виктор бул саясий буйрук болгон деп эсептейт. Бул канал жергиликтүү бийликти абдан кыжырдантчу. Каналдын кызматкерлери муну өз иши катары көрүшкөн. Совершенно очевидно, что мы здесь в Томске. Томскта биз эч кандай коркунуч жаратпаганыбыз белгилүү. Бирок бийликтегилер төңкөрүш болуп кетеби же көзөмөлдү колдон чыгарып алабызбы деп ар дайым коркуп келишет. Бардыгын көзөмөлдөгүлөр келет. Бирок бул мүмкүн эмес да. Алар эч кимге ишенбейт. Власть не доверяет. Ал эми миңдеген чакырым алыстыктагы Санкт-Петербургда бул жер Орусиянын интернетте чагыштыруу фабрикасы. Учурда имарат ижарага берилет деген жарнамасы менен бош турат. Бирок АКШда козголгон кылмыш ишинде бул жерде Америкадагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн атайы кишилер жалданып, атайы элди адаштыруу багытында иштеген деп айтышууда. Людмила бизге өзү жардам берип жазган жасалма каармандын блогун көрсөттү. Ал чагыштыруу фабрикасынын ичиндеги маалыматтар кандай чыгарыларын ачыкка чыгарып жиберген. Ал орус тилиндеги мазмунга көңүл бурган. Анын айтымында интернетте тролль деп аталган бул чагымчылдар кезек менен иштеген. Алар ар бир күн сайын социалдык тармактарда 80ге чукул маалымат чыгарып турууга тийиш болгон. Бул өтө чоң механизм. Өз көзүм менен ар бир жаңы окуяга миңдеген пикирлер жазылып жатканын көрчүмүн. Эгер алар Америка же Украина тууралуу болсо, сөзсүз терс пикирде болушу керек. А эгер Путин же Орусиянын аскерлери тууралуу болсо, анда позитивдүү маанайда жазылышы керек. Блогерлерге элди белгилүү бир тыянакка түртүү үчүн эмне жазуу тууралуу атайын инструкциялар берилчү. Чагымчылдар дале иштеп жаткандай. А вы видели сами кого-нибудь из них? Да. И как вы к этим относитесь? К ним я резко негативно. Бул киши аларды көргөнүн жана алардын кылган ишин жактырбаганын айтты. Имараттын ичинен биз АКШ козгогон иште аталган фирманын өкүлү менен жолуктурдук. Бирок ал комментарий берүүдөн баш тартты. Сибирдеги Виктор Жубай экөө улуттук медианы колго алып коюу канчалык оңой экенин көрсөттү. TV2 каналынын жабылышына каршы чыккан массалык нааразычылык акциясын мамлекеттик телеканалдар толугу менен көңүлгө албай койгон. Учурда маалымат катуу көзөмөлгө алынган. Бул жубайлар Путиндин бийлиги астында эч кандай өзгөрүүгө жол жок экенин билишет. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарлары. Жетекчи өкүлдөрүн турган Түштүк Кореялык делегация Бейжиңге келип, АКШ менен Түндүк Корея ортосунда саммит өткөрүү боюнча аракеттер тууралуу кабарлоодо. Ушундай эле маалымдоо максатында алар Токиого дагы барышат. Түштүк Кореянын президенти Мун Чже Ин бул сүйлөшүүлөрдү тынчтыкка жетүүнүн сейрек мүмкүнчүлүгү деп мүнөздөдү. Бирок Түндүк Кореянын өкмөтү алдыдагы саммит тууралуу сөз кыла элек.
Британиянын премьер-министри Тереза Мэй улуттук коопсуздук кеңеши менен жолугушуп, орусиялык тыңчы менен анын кызынын ууланышы боюнча жагдай менен таанышты. Өткөн аптадагы чабуул боюнча тергөөнүн маалыматтары менен министрлер дагы таанышты. Британиянын өкмөтү бул чабуул үчүн Орусияны ачык күнөөлөп чыгышы ыктымал. Сергей жана Юлия Скрипал оор абалда бетапканада жатышат. Австралиядагы медициналык иликтөөчүлөр киши кооптуу меланомага чалдыгышы мүмкүн экенин 91 секундта аныктай алчу онлайн сынагын иштеп чыкты. Бул сынактын натыйжасы өтө так экени айтылууда. Адамдын жашы, жынысы, терисиндеги меңдери, чачынын түсү жана күндөн коргонуу кремдерин колдонуусу боюнча суроолор коюлган. Австралияда теринин рак илдети кеңири жайылган. Андан күнүнө 5 киши каза табат. Калкы негизсиз бөлүнө берген Кыргызстанда билимдикти бекемдөө, жаштарды жакындатуу максатында аймактар арасында студенттерде алмашуу жүрүп келет. Ошто окуган баткендик студент Бишкекке убактылуу келгенине 1 айдан ашты. Ал Борборго келип жашап жаткандагы тажрыйбасы менен бөлүштү. Мен атым Айся. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун 3 курсунда окуйм. Буга чейин Бишкек шаарына 7 классында келген элем. Азыркы учурда 1 жолу келатым да, чоңойгондон бери. Асия жогорку окуу жайлардын алмашуу программасы менен Бишкекке келгенине 1 айдан ашты. Ишеналы Арабаев атындагы университетте 1 семестр окуп кетет. Шаарга чыгып биринчи диалекти менен сүйлөсөм, сен баткендиксиңби деп ошентет. Анан элдери бул жакта таза кыргызча сүйлөйт, ошонусу менен айырма. Асия өзү күткөндөй эле жаңы нерселерди үйрөнүп, турмуштук тажрыйбада чогултуп жатат. Мисалы, биз Ош шаарында өтө эле арзанчылык экен. Бишкекке салыштырмалуу. Мисалы 30 сом алып кирсек, кеңири бир кофе, бир самса алып тоюп чыгат элек. Бул жакка кирсек, ашканасында бир эле самса 35 сом экен. Ошол айырмачылыктар байкалат. Анан тамак ашы дагы, продуктусу дагы Ош шаарына салыштырмалуу бир аз кымбатыраак экен. Максатымын бири жаңы чөйрө күтүү болчу деген студент нарындык кыз менен достошконун айтууда. Акыркы 2-3 жылдан бери студенттерди алмашуу баардык аймактарда жүрүүдө. Мисалы Арабаев университетинде Ош шаарынан эле 24 студент окуп жатса, Ош мамлекеттик университетинде ар тараптан 30дан көп студент бар. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Бүгүн Премьер-лигада Манчестер Сити менен Стоук ортосундагы оюн өтөт. Сити бул команда менен соңку 3 оюндун 2-өсүндө жеңишке жеткен. Ошондой эле Англиянын чабуулчусу Харри Кейн Тоттенхэмден Борнмут менен оюнунда травмага учурап текшерилүүдө. Оюнду Тоттенхэм 4-1 эсебинде жеңди. Арсеналдын тренери Арсен Венгер күйөрмандар ыраазы болду деген үмүтүн билдирди. Команда Уотфордту 3-0 менен утуп алды. Манчестер Юнайтедтин оюнчусу Майкл Каррик сезондун соңунда футболдон кетерин жарыялады. Ал Юнайтедке Тоттенхэмден 2006 жылы өткөндөн бери 463 оюнга катышып, 34 жолу Англия кубогун жеңген. Тренер Жозе Мориньо январда билдиргендей, Каррик клубтагы биринчи командада тренер катары иштемекчи. Грециянын спорт боюнча министринин орун басары жогорку лигадагы футбол таймаштарын убактылуу токтотууну буйрду. ПАОК Тессалоники клубунун ээси оюнда акыркы голду санабай койгон калыска ачууланып, талаага куралы менен чыга калган. Оюнду токтотууга туура келген. Клуб этикалык эрежени кабыл алмайынча оюндар болбойт, деди өкмөт өкүлү. Бүгүн жаңылыктардын соңунда дагы футбол жөнүндө айтабыз. Футбол көрманы Джон Фарнворс Эверест тоосунан кайтып келди. Ал жакта Джон топту бутунан түшүрбөй база лагерине чейин барган экен. Соңку күнүндө ал андан дагы өйдө барып 6000 метр бийиктикке жетиптир. Ал Альцгеймер илдетине чалдыккандарды коргоочу кайрымдуулук уюмга каражат чогултуу максатында Эверестке барып келди. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды таба аласыздар. Ошондой эле радиосту уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook'та, Twitter'де жана YouTube'да дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.